Карылар жана балдар үйлөрүнө көзөмөл камералар орнотулууда. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мындай кадам менен кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюу, ошол эле учурда көзөмөлдү күчөтүү максатталган. Социалдык коргоо системасынын санариптик инфраструктурасын жакшыртуу максатында жана Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрин Гүлнара Батырова өткөн жылдын сентябрь айында берилген кызматкерлердин мыйзамсыз аракетине бөгөт коюу жана коопсуздукту камсыздоо максатында ишке ашты. Көзөмөл камераларын орнотуу бир гана борбордо эмес, аймактардагы тийиштүү мекемелерде да ишке ашырылган. Алсак Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде 2019 жылы эле 38 камера орнотулуп, учурда министрликке түз уланган. Жалпы 120 бала тарбияланат. 2019 жылдан бери 32 камера иштеп келе жатат. Ал эми 2023 жылы сырт жака 4 камераны улаганбыз. Бардык камера болуп 38. 38 камера ушул бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат, бирок министрликте ушул камеранын бардыгы уланды. Сузак районундагы Карылар үйүндө өткөн жылдын август айында 34 камера орнотулган. Учурда Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине байланыштыруу иштери жүрүп жатканы айтылды. Камералар орнотулгандан бери талаштуу маселе жаралган учурда жагдайды заматта аныктаганга жакшы шарт түзүлдү дешет кызматкерлер. Биз азыр койгон камералар звугу менен да үнү менен. Ошо, например, эгер биз мындай жашоочулар менен сотрудниктин арасында мындай кээ бир түшүнбөстүктөр болсо, биз ошо камера менен карап, ошо жерден биз да билип алып атабыз да, кимде күнөө, же жашоочудабы, же сотрудниктеби. Ошо жакшы болду ушул камера коюлганына деле биз сүйүнүп атабыз. Маалым болгондой, учурда 17 интернатта 2332 адам жашайт. Алардын 522си улгайган жана майып жарандар, 1810 психоневрологиялык диагнозу бар чоңдор жана балдар. Андан тышкары карылар жана балдар үйлөрүн президенттин администрациясынын министрлер кабинетинин ишин сапаттуу аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу максатында түзүлгөн административдик кырдаал борборуна кошуу чаралары көрүлүп жатканы айтылды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.